Bakiler, avalar, biz Akçiyet Amanat Fondu Жалауат жерінен 3 gün boyu sizlerге момындай азық-түлік продукталарды даярдап алып, алдыңыздарға келіп тұрабыз. Урматтуу апалар, көрүп турабыз, билип турабыз, башыңыздарда сыноону сезип турабыз. Biz gözümüz менен көрүп бардыгын туюп турабыз. Бизден сырткары жалпы кыргыз эли соц тармактан ар бири көрүп, кан жутуп турат урматтуу апалар. Бул элибизге берилген бир башкача сыноо болот. Мен азыр бул жагы максат айылынын башынан баштап арка 1, арка 2, Баткендеги бужум жана башка ушул жабыр тарткан бир туугандарыбыздан кабар алып келатабыз. Көрүп алып, үйүңүздөрдүн өртөнгөнүн көрүп алып, ушунчалык баанда айтканда кан жутуп турабыз. Жүрөгүбүз канап турат. Эмне кыларыбызды билбей турабыз. Бирок жүзүңүздөрдөн бардыгын сезип турабыз. Бир нерсени айта кетейин. Аллах Таалам ар бир пендеге сыноо берет экен. Бирок ошол сыноону көтөрө ала турган пендеге берет экен. Караңыздар, мына бул жерде магазиндин ээси экөөбүз 3 күн бою, 2 күн бою 10-15 тажиктин жигиттери менен алыштым дейт. Мына ошол апага дагы ошончо сыноону берди, көтөрө алгандыгы үчүн берди. Мына сиздерге дагы ушунча сыноону көтөрө алганыңыздар үчүн берди, Кудай көрсө. Бирок бул сыноонун аркасында сөзсүз жакшылык бар. Сиздердин күйүп кеткен үйлөрүңүздөр ошол бойдон калбайт. Сөзсүз ордуна туруп калат. Анан биз Акниет Аманат фонду азыр ар бириңиздердин үйүңүздөрдү көрүп, кабар алып, кайсыл жерде өтө оорчунду. Мына ошол жерлерди көрүп, азыр максат айылында өтө оор экен. Биз ниет максат кылып атабыз. Кеминде 2 үй бүлөгө, алды 4 үй бүлөгө чейин, балким дагы жылышы мүмкүн. Ошол 2 үй бүлөгө чейин турак жай маселесин көтөрүп берген аракет кылып атабыз. Ошол план менен келдик. Бул келген жардамыбыз жөн гана кабар алуу. Жалпысынан ол экспрестерде 850 000 сомдук товар келди сиздерге атайын. Бул жардамды Россиянын булуң учунан Жалауат, Ош, Кара Суу, Өзгөн шаарындагы бир туугандарыбыз кошумчасын берип жиберди. Сиздерге жылуу саламын айтты. Сарсан болбоңуздар апалар, кыжалат болбоңуздар. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Үйүңүздөр жаан чачынга чейин, карга чейин, суукка чейин сөзсүз бүтөт. Кудай кааласа иншалла. Андыктан биз дагы жалпы сиздер үчүн дуа кылып турабыз. Сарсан болбоңуздар. Баягындай сыгылып, психологический жактан кыжалат болуп, дагы ден соолугуңуздарга зыян келтирип калбаңыздар, Белиңиздер апалар бардыгы жакшы болот. Сарсан болбоңуздар. Буюрса биз Акниет Аманат фонду дагы алдыңыздарға келебиз. Калганын сөз менен эмес, буюрса далил менен иш жүзүндө ашылган аракет кылабыз. Келиңиздер эме бир жалпы сиздерге серкен Аллахым жаргайда кабыл кылсын. Сапар бехата жүрөт, жыйган тергендериңер, кылган ишиңер көй тамашаларга буйрсын. Амин. Апалардан дагы бирөөңүздөр дуа бериңиздерчи. Süre verin kim bakar? Geliniz. Bulurağınızda veriyorsunuzlar. Bileğinizler, bileğinizler, Kudayım versin bileğinizler, Jortkanlar yolunuzlar versin, Kocakızlar yolunuzlar versin. Gergen kayısı vardı, Kudaylar köyde kalkın. Ne dileseniz de dileğinizler versin. Cevap beleş o. Hatta kendinizler mi? Cevap. Jallabat oblusunun yerlerinin Akniet Amanat Fondu. Akniet Amanat Fondu'nun bardığı netlese dileğini versin. Kudayım 2 düğüne baktılılıklı versin. Jortkanda yolları olup Kocakızlar yolda. Haydi bu Kuday Amin. Kuday kolda büyüsün, işimizde oyluğuna dilek maksatına getip biriktirleri kolda. Bizge bir hayırlı Rahmat jigitler, rahmat Апалар jigitler. bir dersen ayta keteyim ол жерде. Женский взрослый, женский взрослый, женский мужской, детский, дагы ол жерде кийимдер. Бул жерде бүт жаңы кийимдер. Ынтымакташып, бөлүшүп алыңыздар. Бала чакага өзүңүздөргө ылайык келе тургандар да бар, Кыжалат болбоңуздар. Кудай кааласа дагы келебиз. Рахмат, тынч болуңуздар. Кудайым сизге күч бак берсин, сабыр берсин. Жакшы туруңуздар. Рахмат. Кыскача. Урматтуу мекендештер, ал жарыктан болчу. Алысыраак. Бөлүшүп алууларыбыз, Алыстан.
урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Азыр бүгүнкү учурду көрүп турабыз, билип турабыз, сезип турабыз. Максат айылындагы сыноону көрүп, эмне деп сөз айтаарыбызды да билбей турабыз. Бирок бул Баткен элине канчалыгын эли журтубуз жардам берип атат. Аллах таалам сөзсүз сиздерге эселеп кайтарат. Анан Баткен эли дагы сиздерге сөзсүз кайтарат. Баткен эли буга чейин сиздерге кайтарып да келген, дагы да кайтарат. Кантип? Себеби чек арада караңыздар ушундай, мына көчөнүн бул жагында эле тажик эли жашайт экен. Бул жагы кыргыз эли жашайт экен. Ушул жерге туруштук берип, бизди коргоп, кыргыз мамлекетин, кыргыз элин коргоп ушул жерге чыдап жашап атат. Буларга канча тазим этсек да аздык кылат. Мен ушунчалык ыраазы болуп атам, Алла ыраазы болсун. Элибизге ушундай сыноо келип турат, караңыздарчы. Бирок бул сыноодон да чыгабыз, буйруса. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Негизги жардамды мындан кийинки строй материалга басымдуулук жасайлычы туугандар. Себеби мен арка айылына чейин, Максат айылына чейин келдим. Бардык уже жардамдар кирип атат экен. КамАЗ фурасы менен кирип атат. Андан көрө ошол айыл жериби, райондорбу, жок дегенде баарыбыз биригип, бир үй бүлө болсо дагы үй турак жайда аракет кылсак, канча райондор бар. Мына ушуну алдыга жылдырсак дейт элем, ошондо ушул үйлөр ордуна туруп калат эле. Менин жеке сунушум. Мына ушундай достор, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Алдыда дагы бөлүшүп турабыз. Биз ар бир жерге, мына азыр могул жерге 20га жакын апан чогулттук. Буга чейин дагы бир 10-15 апан чогулттук. Ар жерлерге үйү күйгөн бир туугандарыбызды, мынакей караңыздар, ушундай үй жайынан айрылган бир туугандарыбызды чогултуп алып, момунда азык түлүк таркатып атабыз. Могул жакта бир үй күйүп кетти, көргөзүп коелучу жүрсөң. О, эште жатат экен да. Меди. Эште жатат экен. Азыр ошол жерде жаточабы? Бул жердин жашоочусу сизби? Келиңиз аке, 1 мүнөткө. Салам алейкум. Кандайсыз? Салам алейкум. Козо. Атыңыз ким аке? Абдилазиз аке. Азыр сиздердин момундай абалыңыздарды көрүп, чындыгында жаныңыздарда ушул муктаждык чечилип бүткөнгө чейин жаныңыздарда жүрүп кошо чечишкен аракет кылганы калып кетчүдөй эле болуп турабыз. Бирок бул жерде калганы менен иш алдыга жылбайт экен. Мен азыр элди журтка дагы кайрылып атам. Ушул турак жайларды тургузуп берели деп, балким мамлекет дагы, балким башка фонддор дагы тургузуп берели деп аракет кылып аткандыр. Буйруса Абдилазиз аке, бул Кудайдын бир сыноосу болду. Ушул боюнча бир кыскача токтоло кетиңизчи. Ушул үй өртөлүп атканда, ушул ыз учуу башталганда деги каякта элеңиз? Мен коңшу айылда стройкада иштечүмүн. Устачылык кыла белеңиз? Анан аялым эле чалып алып тез өткөн, баары кетип атат, тополоң болот окшойт. Анан келгенче эле баары кетиптир, мен семьям калыптыр да. Анан машинаны ушундай коюп туруп эле буларды салдым. Салсам мал очурат эле. Мал келип калды. Малды мына короом калып туруп. Малды камап култап, күлүштү жаныма салып кеткен. Кече келсем мал дагы жок, үнүп калып. Малыңыздын баардыгын Баарын алып кетиптир. Жок, жүктөп кетти. Мынакей урматтуу мекендештер, бул эмне деген эли журтубузга сыноо болуп турат. Канча малыңыз бар эле? 3 уюм бар эле, 1 коюм. Канча бала чакаңыз бар? 3 балам. 3 балаңыз барбы? Балдарыңыз ден соолугу кандай? Жакшы. Ушуларды араң алып баштым да. Бала чакаңыз кантип эле ошол убакта? Жок. Негизи ушул тажик коңшулар менен жакшы жашачу элеңиз да? Жакшы эле жашачу эле экен. Мындай көп болуп турат. Моосу өтө катуу болду да. Ушундай буга чейин болсо деле мындай кээде ой келеби эле ушул жерден көчүп кетип башка жакка жашасак деп? Эми бул жерге мен өзүм Россияда иштечүмүн да. 12 жылдан бери иштеп ушуну эми өзүм беттедим да. Мынакей урматтуу мекендештер, калганын сөз менен айтып жеткирүү чындыгында кыйын болуп турат.
Россияда ели жұртыбыз канчалыган бир туугандарыбыз мына ушинтип үй салам деп 10 жылдап 20 жылдап кыйналып жүрүшөт бир туугандар. Ошолордун катарында биз да жүрүп келгенбиз. Мына ушул Абдилазиз акебиз дагы Россияда эмгектенип жүрүп ушинтип үй салса эч бир зыяны тийбеген нерсенин артынан мына ушундай үйүнөн айрылып турат. Азыркы учурда каерде жашап атасыз Абдилазиз аке? Бул жерде жатасызбы? Азыр ким бар азыр? Азыр эки баламды айнемге ташап келдим. Бул да бүгүн келди, эми бүгүн ушуну да кылабыз да. Эч нерсе калган жок. Мынакей караңыздарчы. Айла жок. Үйдүн баары күйүп кеткен. Бирок эли журтубуз кийим-кечек, продукт алып келип берип атат. Бирок үстү ачык. Мына момундай огород четинде аргасыз күн кечирип атышат. Урматтуу бир туугандар, ушул үй бүлөлөргө өтө мына Рамазан айында, Орозо айында ушунчалык ниет кылып атам. Бирок мен азыр бардыгы менен таанышып атам, дагы аракет кылам. Ушул турак жай жок дегенде бир үй бүлө болсо дагы, же эки үй бүлө болсо дагы турак жайын көтөрүп берип, тургузуп берүүнү ниет кылып атам, аракет кылып атам. Кудай кааласа иншалла. Мына Абдилазиз экөөбүзгө окшогон караңыздар, эмне деген кыйынчылыктарды көрүп, эчтекеси жок мындай үйүнөн айрылып отурат. Аке, кыжалат болбоңуз. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Сарсан болбоңуз. Кыжалат болсом Сизге өзүм эле кыйын экен да. Кудайым күч кубат берсин, сабыр берсин аке, бардыгы жакшы болот. Кыжалат болбоңуз. Сизди мен азыр ичиңиздеги кан жутуп турган кайгыңызды түшүнүп, чындыгында эмне деп айтаарымды билбей турам. Мен ордума сизди коюп турам азыр. 3 бала менен талаада калып атасың. Бул да бир Кудайдын сыноосу аке. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Сарсан болбоңуз. Мен сиздин телефонуңузду алып калайынчы, буйрукса Кудай кааласа кабарлашып, бир сонун бир жардам көргөзгөнгө аракет кылайын. Кудай кааласа. Кыжалат болбоңуз аке. Тынч болуңуздар, урматтуу бекендештер, урматтуу кыргыз элим. Жакшылыктын артынан сөзсүз жакшы иштер болот. Мына бул келген кадамдарыбыздын артында сөзсүз бир жакшы иштер чечилет. Аманчылыкта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.